Ак мөңгүлүү асказуулар таллар, элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым, ала тоосу мекендеп, сактап келген биздин ата бабалар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен бүгүнкү теманы экология менен азыркы шайлоо кампаниясы жүрүп жаткандарды бир байланыштырып кетейин. Садыр Жапаровдун программасында кантип киргизистен чыгып кетебиз дегенде, мынабы жетим тоону ошонун кең байлыктарын иштетип чыгып кетебиз деген немеси бар экен программасында. Өткөндө бир жаш бала ушу нарындык болсо керек айтып атат, биз дейт жетим тоону коргойбуз деп чыгып алып айтып атат. Кийинки муунга калтырышыбыз керек дейт. Эгерде эртең экономикалык кризистин сазынан чыга албай калсак, чөгүп кетип, туш-тушка дефолт болсок, мамлекетибиз чачырап кетсе, жетим тоонун кимге кереги бар болот анда? Жетим тоо сенин бала небере чөбөрөң эмес, өзүңө калбай калат даже керек болсо. Ошончо не болуп кетейин. Биздин өзүбүздүн кимибизди айтып атпайбы? Мөңгүлөрдү ата бабалар сактап кетсе, биз келечек муунга ушу бузулган, сапырылган тоолорубузду, мөңгүлөрүбүздү калтырабызбы? Мына кумтордун немесин деле, мисалын деле көрбөйлүбү? Анын хвостохранилищасы кандай сакталган билбейбиз. Азыр ал жерде кумтордо алтын жок деп айтып атат. Өзү Садыр Жапаров кумтор боюнча элге белгилүү болсо, мен да колдоп жүргөн элем. Ким экологияны жактаган болсо, мен дайыма колдойм. Алтын жок экен, ал жерде мындай эле неме болуп калыптыр, түгөнүп атат экен. Анда эмне канасыздар, эмне жүрөт ал жердечи? Майли, аны таштап кое берели. Кумтордун немесине али биз көп өкүнөбүз, кумторду бузгузганга. Биз азыр жетим тоону бузгузбашыбыз керек. Ал жерде 100 жылдагы карагайлар бар экен, кайбирен жаныбарлар бар экен. Аны уже бардыгы айтып кетишти. Немелердин аналитиктердин айтуусу боюнча, Средняя Азияда, Орта Азияда эң кымбат бу кандай десем, баягындай ресурстан, кең байлыктардан бул суу болуп эсептелет экен. Суу. Биз суу ресурсун сактап калышыбыз керек. Мөңгүлөрдү бузбашыбыз керек. Болду эми. Биздин суу аркылуу ким суунун башында болсо, ошол бай мамлекет болот. Ошондуктан биз өзүбүздүн сууну сакташыбыз керек. Айтып атышат, ал жерде жетим тоо нарындын башталышы деп. Нарынды билесиңер, биз Нарын дарыясы кандай бизге керектүү дарыя. Анан кийин өзү мына эски муундар билишет, илгери Спрут деген кино бар эле. Микел Плачета ойногон, комиссар Катанин ролун. Ошондо бир фильминде билесиңер, сырттан Италияга алып келип, бир аралына ядерный отходдорду көмүш керек болот да. Ошондо мафиянын башчысы, башкесер мафиянын башчысы өзү көтөрүлүп, мына мамлекеттин башчыларына каршы согуш жарыялайт. Себеби ал кандай гана инсан болбосун, ошол жерде төрөлгөн, ошол жерде чоңойгон, ошол жердин өзүнүн жаратылыштарын сактаган инсан. Биз эч качан жол бербешибиз керек. Бул шантаж башка жолдорду ойлош керек. Бул шантаж антсек биз кутула албайбыз деп, башка жолдор бар аны ал жагына токтоп ойлой коелу, баардыгыбыз эле билебиз. Бул бир нече жыл мурун билесиңер, мына Россиядан через Байкал аркылуу Сила Сибирь газопровод өтүш керек экен. Ошондо баягы газопровод неме болуп атканда, куруп атканда, экологдор менен проектировщиктердин ортосуна чыр чыгып кетет. Ошондо Путин жанына алып отургузуп, прямой передачадан көрсөткөндө, ошондо баягы экологдор айтат да, бул бир нерсе болсо, жанынан ушу 1,5 километр аралыкта өтөт экен да, Байкалданчы. Экологический катастрофа алып келет. Бул жерде пресный вода, иче турган суу деп неме алса, Путин берки немеден сурайт, проектировщиктерден. Ушул чынбы, теоретически это возможно деген үчүн эле ошо проектти токтоткузуп,
ошол жерде өтө турган жерди 1,5 километр эмес 10 километр айландыргызып кургуздурткан да. Себеби келечекке биз таза жаратылышты алып келишибиз керек. Анан кийин мына жерде баягы суу боюнча айтып кеттик. Суу ресурсу аябай неме. Кең байлыктарды башкача жол менен деле туннельный метод, башка жолдор менен деле казып атышат, алып атышат. Ошондуктан мен чынныга алеги жаратылышты сүйгөн тоонун баласы катары тоолорду бузганга, мөңгүлөрдү бузганга таптакыр каршымын. Ооба, завод фабрикалардын бүт баарын талкалап бүттүк. Эми ушу биз талкалап бузбаган тоо мөңгүлөрүбүз калды. Ошондуктан туугандар, биз өндүрүштү ойлошубуз керек. Zoo, мөңгү, тоолорубуз келечек муунга калсын. Башында кимди айтып кеттик. Бизди дагы кийинки келечектерибиз ошентип айтып жүрүшсүн. Сансыз кылым, ала тоосун мекендеп сактап келген биздин ата бабаларды бизди кошо ошентип айтып кетсин. Туугандар, ошон үчүн да бир жолу ойлонгула. Мүмкүн болушунча бул эми баягы ар кыл сөздөр жүрүп атат. Ошон үчүн силерди мен дагы бир ирет үгүттөп кетет элем. Бүрсүгүнү 10 январь күнү шайлоого барганда номер 8 президенттик талапкер Атакан Мадымаровго өз добушуңуздарды бериңиздер. Рахмат туугандар.